кылдырып туруп, режиссердун ой тармагы менен боз үйдөн чыга калсаң этаж үйлөр көрүп атат. Мээ чачырап атат. Азыр бирөөбүз түшүнбөй калып атабыз. Азыр эч кимдин деле эсинде калган жок, канча ролик кетти, аттары кандай деп. Бирок бул 1797 жылы Европада коммунизмдин караны аралап жүрөт дегендей эле кеп да. Бул 1 жылдан кийин жыйынтыгын бере берсек оор тармактарга өтөт. Бул ойготуу, кытыгылоо, кызууну жаратып коюу. Бул эмне деген сөз да? Боз үй. Сүйлөгөн кыргыз бир күнү боз үйдө айтып калат. Режиссер эмнени тартып салды депчи. Мына ушунусу менен кызык. Ушунусу менен 8 жаштан балап 80 жашка чейинки карыяны түшүндүрүү иретинде ушундай жөнөкөй тилге салып, чыгармачылык топ ойлонушса керек деп ойлойм. Мен башка сюжеттин баарын айттым сиздерге. Мен өзүм билген, өзүм түшүнгөн окуяларды айттым. Булар өз тили менен өздөрүнүн окуясын айтты. Идея чындыгында ушул чыгармачылык топ 2 жыл бою президенттин указын даярдоодо, нарк жөнүндөгү указды, наркты ишке ашыруу боюнча мамлекеттик программадагы президенттин указы менен, үчилдикти өнүктүрүү боюнча указ, жарандар жөнүндөгү указ жана кыргыз сериялар аркылуу кыргыздын кылыгын, жоругун, кыргыздын ким экенин, каяктан келгенин ушуну далилдөө, жарыялоо бүгүн биздин милдет идеологияда. Кыргыз бул кандай эл, каяктан келди десе, ала толуктук Манасты айтабыз, Чыңгыз Айтматовубуз бар, башка түшүнүктөрүбүз жок болот. Кыргыз бул Манасты Курандай жактаган эл дешет экен. Кыргыз бул аска толуу муз арасында калып калса, жылкыны жыгып, ичин жарып, пичагардын алып, ичине балдарын кийип, кайра тигип, түрү сактап калып, өстөрү өрүп калып, балдары эртең менен күт тийгенде аттарга чапкан бойдон тукумдун ылый жиберген ушундай эл экен. Кыргызга аркасынан бычак чайсаң, алдынан кучак чайып, мээрим менен, жылуулук менен өзүнө сиңирип, эл жараткан, эл көбөйткөн эл экен. Кыргыз кандай эл десе, көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлгөн эл экен. Кыргыздын жигиттери кандай десе, апаларынын эречеги бузулуп калса, ыргып атка минишкен дейт. Эречек бузулган, айыл бузулганга барабар болгон дешет. О кыргыздын кандай эл десе, жаңы эле баш көтөргөн баланын жастыгына бычакты кошо жастап, ок жонгон балдар, найзанын учу кылычтын мезгилине келген наркты кылым картып, ушу жүкмө жектирип келген эл деп, ушу нарк населди биз бүгүн жарыялап, саясат кылып, кыргыз сериалдарын пайдаланып, башка дагы тармактарды пайдаланып ишке ашырып келе жатабыз. Мен чыгармачылык топко ийгилик каалайм. Келечеги бар деп ойлойм. Эртеңден бүрсүгүндөн баштап кадам шилтесин. Бул кичинекей биздин роликтер эл журттан таяк жешсин, пикир угушсун, кайчы пикир, сын пикир, катуу талкууга алынсын. Ошол буларды курчутат. Ойлонот.